Мекенден алыста ооруга кабылып, кайсыл жакка барууну билбей жатасызбы? Анда бизге кайрылыңыз. Москва шаарындагы мекендештер үчүн бардык шарттары бар. Жаңы технологиялар менен жабдылган Medical Amir аттуу клиника өз ишин баштады. Бизде уролог, хирург, травматолог, гинеколог, невропатолог, лор, терапевт, педиатр, стоматолог, дерматолог, косметолог жана УЗИ өз кызматтарын көрсөтөт. Ошондой эле бизде балдар үчүн атайын стоматолог, уролог иш алып барат. Сүннөткө тургузуу кызматы дагы бар. Жаңы технологиялар менен операциялар жасалат. Геморрой, паховая грыжа, атерома жана папиллома лазер жолу менен алынат. Тартынбай келе бериңиздер. Биздин дарек метро Марино, улица Новочеркасский, бульвар, дом 51. WhatsApp жана байланыш номерлер +795 752 4284, +795 750 4984, +767 108 4084. Клиника Medical Amir мекендештер үчүн кам көрөт. Садыр Жапаров Мадумаровду үйүмө конокуда чакырып достошком. Өлкө башчы Садыр Жапаров Кабар маалымат агенттигине акыркы окуяларга байланыштуу комментарий берди. Аталган басылма жарыялаган маекти төмөндө толугу менен беребиз. Саламатсызбы, урматтуу Садыр Нуркожоевич? 20дан ашык активисттер, саясатчылар камакка алынды. Арасында өкмөттүк эмес уюмдардын өкүлдөрү, жогорку кеңештин депутаты Адахан Мадумаровдун тарапкерлери бар экен. Алар акыркы убакта Кемпир-Абад суу сактагычына байланыштуу маселени көтөрүп жүрүшкөнү белгилүү. Кармалгандардын массалык митингдерди уюштуруу, ар кандай акцияларга чыгуу пландары тууралуу аудио жазуулары интернетке тарады. Бирок күч түзүмдөрүнүн акыркы аракеттерини, башкача айтканда тинтүүгө, камакка алууга жеткирбей эле үй камагына чыгарып коюп, диалогко барып, ийире отуруп, түз кеңешүүгө болбойт беле. 2 жылдан бери баары менен ийир олтуруп түз кеңешип келе жатам. Быйыл жазда иш бөлмөмө 10дон ашуун бейөкмөт уюмдардын өкүлдөрүн кабыл алып, 3 саат бою пикир алыштым. Суроолоруна толук жооп бердим. Жакшы иштер жасалып жаткан экен деп ынангандай эле болуп кетишкен. Кемпир-Абад маселеси азыркыдай коомчулукка кеңири чыга электеле. Бир катар депутаттарды, анын ичинде Адахан Мадумаровду да өкмөт үйүнө чакырып, аталган маселени ийне жибине чейин түшүндүрүп бергем. Жарым жыл мурда өзүм үйүмө конокко чакырып, Адахан мырза, Кыргызстан бирөө эле, ынтымакташалы, мага колуңардан келсе жардам бергиле, жеңилимди жерден, орумду колдон алып бергиле дегем. Айтылган ойлорго муюп, ынангандай болуп, 2 саат олтуруп, достошуп кеттиле. Бир апта өтө-өтпөй кайра эле кыйкырып чыкты. Кыскасы менден кеткен жок, баары менен диалогко барып жатам. Өзгөнгө барып, эли менен жолугуп келдим. Баткенден баштап чаткал, ала букага чейин жергиликтүү тургундардан 300дөй кишини Бишкекке алдырып, өкмөт үйүндө баарлаштым. Кемпир-Абадта курултай уюштургандардын бардыгын бөлүп жарбай чакырдым. 7 саат тынбай сүйлөштүк, диалог кылдык. Түшүнүп эле кеткендей болушат, анан мындай чыгып эле түз кетип жаткан иштерди бурмалаганга өтүп жатышпайбы. Ток этер жерин айтсам, буларды Кемпир-Абад маселеси деле кызыктырбайт. Ал жөн эле шылтоо экен. Эптеп бир нерсе болуп кетсе, кайра бийликтин бир жерине илинип калсам дегендер. Камалгандардын көпчүлүгү менен да жекеме-жеке диалог кылган. Бар эле кызмат сурашат. Мамлекеттик кызмат чое бергидей, резина эмес да, баарына жетпейт экен. Ар кандай кызмат орундарын ачып, баарына кызмат жеткирсең деле болот. Бирок мамлекеттин ар бир тыйыны менин мойнумда да. Кантип ысырап кылам? 7 миллион элдин алдында ар бир тыйын үчүн жооп беришим керек. Коркок болсом, балки мурдагылардай 2010 жылдагыдай кылып, пайда батасы жок министрликтерди ача коюп, мына сага министр бол деп тынчытып койсом деле болмок. Бирок мен андайга барбайм. Анткени мен коркуудай урук кылган жокмун. Бийликте олтурганда ар бир жасаган ишимди 10 жылдан кийин болобу, же 100 жылдан кийин болобу, эл алкыш айткандай кылып жасап кетем. Кемпир-Абад жана чек ара маселелери боюнча да ошондой болот буйруса. Убакыт керек. Көпчүлүк элдин ишеними болсо болду. Калганын мага койгула. Ал эми камалгандар боюнча мен кийлигише албайм. Укук коргоо органдары бар. Мамлекеттин, элдин коопсуздугун камсыз кылуу алардын түздөн түз милдети. Алар өз ишин так аткарып жатышат. Акыркы чекитти сот коет. Ошондон кийин гана мага кайрылышса, ырайым берип, камактан чыгарууга укугум болот. Мыйзамдуу жолу ушундай. Чоң рахмат Садыр Нуркожоевич, иштериңизге ийгилик. Чоң рахмат, сиздерге да ийгилик каалайм.
Булак Супер Кежи. Өзгөн менен Жалал-Абадта бийликтин позициясын колдогон митинг өттү. Ош облустун Өзгөн районунда жана Жалал-Абад шаарында президент Садыр Жапаровду колдогон митинг өттү. Акциянын катышуучулары жалпы кыргызстандыктарды бийликти колдоого жана биримдикке чакырышты. Биз президент Садыр Жапаров менен УКМКнын төрагасы Камчы Экташиевди колдойбуз. Аларды көздүн карегиндей сактайбыз. Алар туура саясат жүргүзүп жатышат деп кыйкырышты чогулгандар. Бүгүн Бишкекте саясатчы активисттердин массалык кармалышына каршы жөө жүрүш уюштурулду. Катышуучулар темир жол вокзалынын жанына чогулуп, Борбордук аянтка чейин куугунтук токтосун, Кемпир-Абад биздики деген урандарды айтып басышты. Андан кийин президент Садыр Жапаровго камалгандарды бошотууга чакырган кайрылуу жолдошту. Ички иштер министрлиги тарабынан 23 октябрда 20дан ашык саясатчы жана жарандык активист кармалды. Булак Марал ФМ. Рита Карасартова сотко жеткирилди. Укук коргоочу Рита Карасартова 1-Май райондук сотуна жеткирилди. Белгилей кетсек, бүгүн анын башкоргоо чарасы каралат. Бир дагы кылмыш элемент жок, чындык биз тарапта, дейт Карасартова. Сот имаратынын алдына бир нече жарандар чогулганын көрүүгө болот. Алар соттор адилеттүү чечим чыгарсын, саясий куугунтук токтосун деген жазуулар бар плакаттарды кармап турушат. Эске салсак, 23 октябрда Бишкекте 20дан ашуун оппозициялык саясатчы менен активисттердин үй жайында тинтөө жүргүзүлүп, милицияга чакырылган жана 48 саатка камалышкан. Ички иштер министрлигинин тергөө кызматы кылмыш жаза кодексинин 36-278 беренеси массалык башаламандыктар уюштурууга даярдануу менен козголгон кылмыш иштин алкагында тергөө амалдарын жүргүзүп жатат. 24 октябрда Бишкекте бир катар саясатчылардын жана жарандык активисттердин камалышына каршы болгондор жөө жүрүшкө чыгышты. Булак Говорит ТВ. Оштогу каналдан 3 жаштагы кыздын жансыз денеси табылды. Ош шаарында 3 жаштагы кыздын жансыз денеси табылды. Бул тууралуу Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин басма сөз кызматы билдирди. Маалыматка караганда, Керемету айылынын кварталына жайгашкан каналга 2019-жылы туулган кыз түшүп кеткендиги тууралуу маалымат 102 кызматынан түшкөн. Жерине 4 куткаруучу, Ички иштер министрлигинен 5 кызматкер, жергиликтүү тургундардан 25 адам тартылып, жансыз дене куткаруучулар тарабынан табылып, Ички иштер министрлигинин кызматкерлерине өткөрүлүп берилген. Булак Элдик медиа.